Урматтуу окуучулар, ислам ааламында Абдулла бин Мубарак деген тафсир илимини мыкты билген, хадис илиминин дасыккан аалымы болгон, фик илиминде алдына ат салбаган улуу аалым, такыва инсан өткөн. Мына ушул улуу инсан мечитте намаз окуп бүткөндөн кийин дароо эле шар чыгып кетет экен. Анан чогуу жүргөн жамаатташтары болгон, чогуу 5 убак намазды чогуу окуган достору, жора жолдоштору кайрылып: "О Мубарактын уулу, сен эмне үчүн намаз окуп бүткөндөн кийин биз менен чогуу отурбайсың?" дегенде Абдулла бин Мубарак минтип жооп берген экен: "Мен сахабалар менен, табейиндер менен чогуу отурам. Тактап айтканда, биздин кыргыз тилинде айтканда, мен пайгамбарды көргөн муундар менен, пайгамбарды көргөн муундарды көргөн адамдар менен отурам. Мен алардын акыл насааттарын окуйм, алардын асарларын окуйм, алар келтирген хадистерди окуйм. Силер менен отурсам, силер гыйбат кыласыңар, ушак сүйлөйсүңөр, жалган сүйлөйсүңөр, жана башка күнөө иштерди сүйлөйсүңөр. Ошондуктан мен силер менен отурбайм" деген экен. Урматтуу окуучулар, Абдулла бин Мубарактын бул айткан сөзүнөн биз менен сиздер өтө чоң сабактарды алсак болот. Абдулла бин Мубарак бул айткан сөзүндө адам баласынын эң негизги капиталы болгон убакытты үнөмдөө, мына ошол убакытты Аллахтын жолунда, Аллах ыраазы боло турган жолдо өткөрүүгө биз менен сиздерди үгүттөп жатат. Адам баласынын өмүрү, урматтуу окуучулар, адам баласынын эң баа жеткис байлыгы болуп эсептелет. Бир улуу аалымдын сөзү бар. Мен дейт, Асыр сүрөсүнүн тафсирини де 20 жыл дейт. 20 жыл ойлонуп түшүнбөдүм дейт да. Аллах Таала античип, бекемдеп, басым жасап, адам баласы зыянда деп айтып жатат дейт, мен түшүнбөдүм дейт. Күндөрдүн биринде дейт, базарга келсем, базарда bir adam muzdатылган сууду сатып жатат дейт. Muzdатылган суу. Мына ошол muздатылган суудан сатып аткан кезде кайрылып минтип айтып атат дейт. Негизги капиталы эрип кетип жаткан инсанды мейримиңерге бөлөгүдө, негизги байлыгы колудан кетип аткан, текке кетип аткан инсанды мейримиңерге бөлөгүлө, мейримдүү болгула деген сөздү айтып жаткан кезде мен ошол жерде өзүмө эсиме келдим дейт. Ошол жерде түшүндүм Асыр сүрөсүнүн мазмунуну дейт. Анткени жанагы муздаган суудун бир тамчысы эгер жерге тама турган болсо, ал эч качан кайтып келбейт. Мына ушул сыяктуу эле адам баласынын өмүрүнүн бир секунду өтө турган болсо, ал кыямат күнүнө чейин кайра келбейт, урматтуу окуучулар. Кайра кайтып келбейт. Биздин ар бир өткөн саатыбыз, ар бир өткөн күнүбүз, ар бир өткөн минут, секундубуз биз менен сиздерди Аллах Таала белгилеп койгон ажалга, өмүрүбүздүн акырына, соң саатына жетелеп кетип баратат. Ар бир өткөн саат бизди акыретке жакындатып жатат. Мына ошондуктан биз менен сиздер убактыбызды текке кетирбей, Куранды окуйлу, зикир кылалы, кала берсе үйлөрүбүзгө барган кезде таалимдерди кылалы, хадис окуп берели, сахабалардын сөзүнү жеткирели, фик илимини арам адалды үйрөтөлү, үйүбүздө дагы таалимди тургузалы. Аларга дагы бактылуу жашоого жетүүгө биз көмөктөшпөсөк, биз аларга үйрөтпөсөк, ким үйрөтөт, урматтуу окуучулар? Ошондуктан өзгөчө силер студент экен кезиңиздерде, мына окуп аткан кезиңиздерде убакытты текке кетирбеңиздер.